Kur'an'da jаттап алыңыз, An'am сүресінің 120 ayatı var. An'am деген жануарлар деген сөз. 120 аятта мындай деп келеді. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Күнөөнү Аллах Таала меккеге бөлүп көрсөтүп атат. Жамаат ушуну жакшы түшүнүп алсак жакшы болот. ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Ачык күнөөдөн, анан жашыруун күнөөдөн сак болгула дейт. Ачык күнөө деген элдин астында. Элди каратып туруп уурлук кылып коюу, элди каратып туруп бирөөнү уруп коюу Кудай сактасын. Мындан сактаныш керек. Унун жараты жеңилирээк. Маселе ички жүрөктүн оорулары, уну Аллах Таала ички оорулар деп айтып атат. Ички күнөө деп. Адам сыртынан билинбейт экен. Кыргызда жакшы сөз бар элибизде, адамдын аласы ичинде, малдын аласы сыртында деп. Жаныбардын айыбы сыртында болот экен, адамдыкы жүрөгүндө болот экен да. Адам 1000 намаз окуп, 1000 сакал коюп, 1000 топу кийип, бирок жүрөгүн оңдо болсо, бул баары бир болуп калат туугандар. Жүрөк оорулары текеберчилик. Шайтан, иблис эң биринчи текеберчилик болду. Менменсинүү, текеберчилик, көралбастык, кызганчактык, ичи тардык. Мына ушун Аллах Таалам ва батинаху ички оорулардан дейт. Башка бир сүрөдө Аллах Таалам айтат аятта: "Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим." Кыяматта адамдын байлыгы, мансабы эч бири каралбайт дейт. Анткени ар бири өзү жооп берет. Байлыгы жок, бала чакасы жок ал жерде. Жекече жооп берет. Бир гана таза көкүрөк, таза жүрөк менен келгендер утат дейт. Таза жүрөк деген жүрөктөн жакшылык каалоо. Биз өнүгүүнүн сыры Аллах Таалам бир эле нерсеге бекиткен экен да. Кең пейилдик менен жүрөктүн тазалыгына. Өнүгөбүз десек, кек сактаганды коюш керек. Өнүгөбүз десек, өчөшкөндү коюш керек. Өнүгөбүз десек, ибадатта дагы, дүйнө ишинде дагы эки нерседе тең өнүгөбүз десек, атаандашууну туура эмес көрө албастыкты коюшубуз керек. Ошондо Аллах Таалам бизге берет. Эгерде пейилибиз жаман болуп, ниетибиз жаман болуп, көрө албастык сыпаттан арылбасак, Аллах Таала ийгилик бербей, бири-бирибиз менен алектентип коет. Адам уялыш керек. Амал дептерин өзү караш керек. Карап туруп, өмүр бою ызычуу менен эле өтө турган болсо көрө албастык менен. Бул эң чоң шерментечилик уятты. Демек, келиңиздер жүрөктү бошотолу жумада, кең пейил көрө албак. Ким биздин акыбызга келсе, кечирели. Сиз ата-энеңизди кечиресиз го, туурабы? Ата-энеңиз туура эмес урушуп атса да кой. Бул менин ата-энем деп туруп кечире билесиз. Демек, бул менин мусулман бир тууганым, бул мекенин өлкөдө бир өлкөдө жашап аткан бир жараным деп туруп кечире билсек, Кудайым бизди кечирет экен да. Ошон үчүн кенен көкүрөк насип кылсын. Ошон айтып атат, ички жүрөктүн оорунан сак болуш керек. Ушактоодон, көрө албастыктан, шылдыңдоодон, ичи тардыктан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушактаган адам, чагымчылдык, элдин ортосуна ажырым салган адам кабырында азапталат деп айткан. Мен сабакта тозок менен башка коркутууну көп жакшы көрө бербеймин, өзүнүн орду менен айтыш керек. Бирок адамдын акысына кирген, элдин ынтымагын бузган, ыдыраткан адам бул жашоодо да оңбойт, кабырында да тыныч жата албайт экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла ядхулул джанната фаттатун каттатун." Бейишке ушакчы адам, чагымчыл, элдин ортосуна ажырым, бүлүк салган адам бейишке кире албайт дейт. Бир үй бүлөнү буза турган адамда бейишке кириш кыйын болот. Калың элдин ортосунда бузукчулук салбаш керек. Элибиз жакшынакай жашап атат. Бизге ынтымак гана керек. Бөлүнүп жаруулуунун кереги жок туугандар. Бөлөк бир хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бейишке жүрөгүндө чаңчалык кичинекей сары кычынын башындай текеберчилик болгон адам кире албайт дейт. Текеберликтен сактаныш керек. Кыргызда сөз бар, өзүң дере ойлосоң, өзгөнү шер ойло деген. Ошол хадистин котормосу. Бөлөк бир хадисте айткан, ушуга көңүл буруп коюңуздарчы туугандар, сураныч: "Иякум вал хасад." Көрө албастыктан сак болгула дейт. Хасад, көрө албастык. Хасад деген, мисалы Эшмат Ташматты карап туруп айтат да, ушу Ташмат бай, Ташмат акылдуу, балдары зор чыкты, чоң чыкты, ушул эмнеге ушундай болуп калды деп көрө албастык кылат да. Ошондой болбой калса экен дейт да. Алла берген жакшылыкты анда болбосо экен деп жаман тилек кылуу. Көрө албастыктан сак болгула эмнеге? Фа иннаху якулул хасанат. Көрө албастык дейт. От алып алгандан кийин жанып, алоолонуп күйгөндө канча отун таштасаңыз да кайсап жеп кое берет, күйгүзүп. Күйүп табын алган от, ташталган отундарды күйгүзүп жок кылгандай, көрө албастык бүт соопторду кырып жеп коет дейт. Ошон үчүн айтып атабыз. Канча ибадат кылыңыз, канча сооп кылыңыз, жакшы нерсе, бирок андан алдын жүрөктү тазалап алып туруп анан кылыңыз. Жүрөктү тазалап алып туруп жакшы иштерди кылбаса, баардыгы абага учуп кетет экен да. Мунун мисалы мындай. Жерди жазында жерди таштан тазалабай, отоо чөптөрдөн тазалабай, жерди эс алдырып, кийин эккен эгинди мындай бир себеп катары жакшы тазалабастан туруп эле үстүнө эң кымбат үрөндү алып келип өгө берсеңиз, жер жараксыз болсо ал өсүп чыкпайт ал.
Үміт кылбай эле коюш керек. Канча мыкты үрөндү сатып албаңыз. Адам эң оболу жүрөк тоңдомоюнча кылган нерседен майнап аракет чыкпайт, үзүр чыкпайды. Жудайым мухим колту таза кармаштык. Түшүнүктүүбү туугандар, бурадарлар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, адамдын денесинде 14 кылым мурда айткан. Анда хирургия, анда өнүгөлөк болчу, жүрөк токсикардия башкалар. Адамдын денесинде бир муштум эт бар, жүрөктү айтып атат. Эгер ошол оңолсо, дене оңолот. Эгер ошол бузулса, дене бузулат дейт. Аллахым инсандын жүрөгүн карайт экен. Ошон үчүн максат туугандар, Аллах милдет кылган нерсени аткаралы, Аллах тыйган нерселерден тыйылалы, анан жүрөктү таза кармап, инсан кемчиликтүү тообо кылалы. Туугандар, Александрия деген жер бар Египетте. Биз окуйбуз, бирок өтө сонун жер, Түркияга жакын жер, мындай бир деңизи бар, абасы салкында. Ошондо Атаилlah деген чоң алым чыккан, ол айтат: "Ма нафa'al qalba min shay'in mislu uzlatin yadkhulu biha maydana fikratin." Кантип жүрөктү тазалайбыз деген суроо болуп атат да, молдеке. Алла жолуна даватка чыгып туралы туугандар, бирок тартип менен. Хатибияттан уруксатын алып, муфтияттан уруксат салып, анан мыйзамды бузбаш керек. Экстремизм, терроризмге вообще такыр жол бербеш керек. Ислам анткени тынчтыктын деги. Бирөөгө күч колдонбош керек, агымга илешпеш керек. Алла жолуна чыгыңыз, көчмө медресе. Анткени сиз илим окуй албайсыз. Биз деп 10 жыл, мисалы, Аллах насип кылып 2007-ден бери илим жолунда жүрөбүз. Сиз кандай мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Алла жолуна чыгып туруңуз, жакшынакай аалымдар менен үйрөнүп амал кылам деп. Анан имам Александрия алым айтып атат: "Ма нафa'al qalba min shay'in mislu uzla." Арасында ушуга көңүл буруңуздар. Мамлекеттик жумушта иштегендер бар да. Арасында бир комната бөлмөгө жалгыз отуруп ой жүгүртүңүз дейт. Ошол ой жүгүртүү адамга ушунчалык жүрөгүн тазалайт дейт. Эң эффективдүү, таасирдүү жол. Эмнеге? Ядхул биха майдана фикро, жөн эле отуруп эмес. Аял бала чакардан, достордун алыс болуп, телефонду чыгарып коюп, жалгыз көбүрөөк тафаккур ой жүгүртүңүз, пайдалуу ой жүгүртүңүз. Мен мына, мисалы мен 90-жылкымда 36-га чыктым. 12 жаштан балагатка толсом, 36 жашка чейин не кылдым? Ата-энеме кандай уул болдум? Үйлөндүм, 2 кызым, 1 уулум бар. Кандай үй бүлөмө ата болуп атам? Өлкөмө кандай жаран болуп атам? Бүт ушул нерсени ойлош керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи кандай үммөт болуп атам? Аллага кандай пенде болуп атам? Ошол жалгыз отуруп, обочо отуруп ойлонуу адамдын жүрөк ооруларын тазалайт дейт. Ыйлаш керек экен.